Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сиздерге Аллахымдын тынчтыгы, мээрими жана саламы болсун. Жаштар сүйлөсүн телеберүүсү Ош областына караштуу Өзгөн районунда жайгашкан Мырзаке айылындагы Абдрайым Кары атындагы медресенин кыздар бөлүмүндө болмокчу. Сиздер менен кесиптешим Айдана Аратбек кызы Жана Мээрим Күрүчбек кызы. Биз бүгүн сиздер менен талкуулай турган тема жаштар жана орозо. Алгач төрөбүздүн куттуу коноктору менен тааныштырып өтсөк. Абдрайым Кары медресесинин мүдүрү Дастан Нүкүнов. Дилмирөөгө коомдук кайрымдуулук фондунун мүдүрү теле алып баруучу Темирлан Акматов. Абдрайым Кары медресесинин чарба иштеринин мүдүрү Жумалиев Самидин ажы. Адам бардык нерсени өзү үчүн кылат. Бир гана орозону эмес. Орозодо Аллах Таалам өзүнүн ырыскысын, сообун өзү гана бере алат. Аллах Таала Курани Каримде мындай деген экен: "О ыйман келтиргендер, силердин мурункуларга парыз кылынган сыяктуу эле такыба болушуңар үчүн силерге да орозо кармоо парыз кылынды." Демек, орозо бул эң ыйык нерселердин бири. Бүгүн биз сиздер менен орозонун ыйыгы жана сообу жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Алгачкы эле суроо, орозо деген сөздүн мааниси кандай жана анын сооптору канчалык? Келиңиздер, ой бөлүшүңүздөр. Орозо дегени бул бир гана тамактан гана тыюлуу эмес. Бул деген гыйбаттан, жаман иштерден, бардык жек көрүлгөн нерселерден тыюлуу эсептелинет. Орозодо адам баласы көптөгөн ибадаттарды кылып алыш керек. Себеби Аллах Таала бул айды момундар үчүн улуу белек катары берген. Ошон үчүн ар бир мусулман бир күнүн, секундун калтырбастан, теки кеттирбестен ар секунд сайын ибадаттар менен, жакшы иштер менен, ибадат дегенде бир гана намаздын, жай намаздын үстүндө отуруу эмес, адамдарга жакшылык кылуу, насаат кылуу, адамдарга туура жол көрсөтүү, булардын бардыгы ибадат болуп эсептелинет. Ал эми орозонун пайдалары жөнүндө да бир аз ой бөлүшүп кетпейсизби? Ооба. Орозонун пайдалары аябай көп. Биринчиден, азыр биз жаштарда, студенттерде азыр биз окуу учурунда орозо айы кирип келди. Студенттер bundan аябай кыйналышат. Биз орозону кармабайбыз, биз кыйналабыз, бизде окуу көп деп. Жок, буларга мен сунуштарым эч качан мындай деп ойлобогулар. Себеби орозо кармасаңар, биринчи күнүңөр берекелүү өтөт. Анан эч качан мен оорудум, мага болбойт орозо дебегилер. Себеби орозо көптөгөн ооруларга шипа болуп берет. Ошон үчүн эч коркпостон орозону баштай бергилер. Биринчиден силер күнүңөр берекелүү болот. Экинчиден силер ошол мен ооруп калам деген күмөнүңөрдү кеттирет. Экинчиден ошол ооруган ооруңарды айыктырат иншалла. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Орозо бул араб тилинен алынып, саум, сиям деген сөздөн алынгандагы сөздүк мааниси кармануу, өзүн тыюу дегенди билдирет. Ал эми мусулманчылыкта өзүн көп нерседен тыюу, тамак аштан, башка нерселерден, өзүнүн каалоолордон тыюуну билдирет. Орозонун пайдасы адамга өтө ден соолукка пайдалуу да, руханий жактан дагы, анан физикалык жактан дагы өтө пайдасы көп. Аны Япон окумуштуусу изилдеп чыккан. 1945-жылы төрөлгөн. ОМЕК деген окумуштуу 2006 жылы 10 декабрда ошо орозо жөнүндө адамга кандай пайдасы бар экенин өтө изилдеп чыкканда, анан жыйынтыгында ал ошол изилдөөсүнүн натыйжасында адамга пайдасы көп экенин далилдеп туруп, Нобель сыйлыгына татыган. Ал адамдын организми ошо орозо учурунда шлактарды бөлүп чыгарып, бардык ооруларды эле жеңсе болот деген жыйынтыкка келген да. Орозодо мен бир нерсени билем. Ушул Оштон 94 жашта бир апа, бир чоң Кыргызстандагы аты өтө Орто Азияда, Европада популярдуу болгон бир алым бар. Ошол киши бар, жумада бир батасын берген да. Мага өтө бир ошол сабак болгон. 94 жаштагы апа 14 жашында турмушка чыгып 14 бала төрөгөн.
Анан ал төрөгөнгө эле больницага барат экен, роддомго төрөгөнгө эле барат экен, төрөткана үйүнө. Анан башка учурда бир да такыр больницага бир да укол албаптыр. Анан ал киши ушу батасын дубасын берип атат. Ошол киши батасын биз дагы болуп калдык, Кудайга шүгүр. Ал айтып атат, ал сыр эмнеде десе, апабыз Алла өмүр берсин, жыл бою орозо кармайт экен. Анан тиги алым айтып атат, эми бир жылда бир келгенде парыз болгон орозону кармайбызбы? Жок балам дейт, мен орозо менен ушул ден соолугумду чыңап, ушинтип жашап атам дейт. Карасаңар, демек бул өтө чоң бир мындай сабырдуулукту, карманууну, тыйылууну көп нерседен бул аял затына бизге чоң бир өрнөк да. Карасаңар, ушундай биздин апаларыбыз бар экен. Демек биздин буюрса могул жерде олтурган кыздарыбыз дагы Кудай буюрса ошол арыктан баягы суу агат, ошол сууларды ичкен, ошол дубаларды алган бул жерде биздин кыз келиндер олтурат да, Кудай буюрса. Эжелер, мен ойлойм, бул берүүдөн дагы бир башкалар дагы бир мындай жакшы бир өрнөк алат деген ойдобуз да. Анан ошол дагы мен суроо берет элем да. Жалпы ошо орозо айында пайгамбарыбыз кандай ибадаттарды кылган? Орозо айында ооз ачканда эле, балким кээ бир учурларда мындай түшүнүктөр бар да. Мындай фигура сакташ үчүн, артташ үчүн кармагандар бар да. Жаң кармап үйрөнүп аткандар бар. Ошолорго эмне дейсиңер? Орозого дагы бир кандай бир мындай жанагы жаңылануу менен чакырсак дейм да. Мисалы жанагындай биз азыр Марва телеканалында ошо орозо мынча күн калды деп анан бизге чалышып атат. Даярданып атабыз, эмнелерди даярданыш керек, эмнелерди алып коюш керек. Жаңы жылга калганда ушундай экен, 1 ай 2 ай мурда даярданышат экен да. Даярданышып, анан ошого биз орозого дагы мындай жакшы кантип даярданабыз. Орозону кээде мисалы пайгамбарыбызда бир осуяты бар го. Күтсө дейт, күтсө дейт. Сагынып, зарыгып күтсө дейт. Анан орозо бүтүп атканда капы болуп, той атаң бүтүп калды десе дейт. Анда эмне дейт? Ал инсандар, адамдар имандуулары, бейишке кирүүчүлөр дейт, районго кирүүчүлөр дейт. Ошондуктан ушул нерселерге токтолсоңор. Анда эмесе сиз бизге ошол орозонун сооптору, орозо айындагы жасалган сооп иштер боюнча бир аз ой бөлсөңүз. Орозонун соопторун айта турган болсок, орозонун сооптору өтө эле көп. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле айткан, Аллах Таала хадиси кудсийинде пенде бардык кылган иштерин сообун өзүнүн кылган амалына жараша берем дейт да. Бирок бир гана орозону ошол Аллах Таала мен үчүн тутат. Ошол пенде мен үчүн тутат, анын сообун мен өзүм берем дейт. Аны чектеп койгон эмес да. Бардык эле нерсени мына ата энеге караса же башка бардык нерселерге сообун чектелген. Мынанча сооп берилет, даражасы мындай жогорулайт, бейиште даражасы мындай болот дейилген, бирок орозону кайтылган эмес да. Сообу ушунчалык күчтүү. Алымдар деле буга өтө көңүл бурушкан да. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалям. Бисмилля рахман рахим. Орозонун ден соолукка болгон пайдалары дагы аябай эле көп. Орозо организмдин табигый ДВП десек болот. Орозо учурунда организм өзүнүн ичиндеги заттарды, шлактарды, туздарды жана башка мусорлордон тазаланат. Андан тышкары ашказан көп убакыт ачка калган учурда тамактануу, ашказан тамакты сиңирүүгө кеткен энергиясын ички организмди тазалоого кетет. Жогоруда устаз айтып өткөн кадыр түн боюнча дагы суроо бере кетсем, ошол кадыр түндүн башка түндөрдөн айырмасы кандай? Алхамдулилlah, ассалату вассаламу аля расулилlah. Кадыр түн тууралуу Аллах Таалам өзүнүн аяк китебинде Астагфируллах, Лейлатул кадри хайрун мин алфи шахр деп айткан. Мына ушул бир түн 1000 айдан жакшы деген. Мына ушул бир түндө колдон келишинче ушундай пайгамбарыбыздын үммөтүнө бизге өмүрдү кыска берген, бирок ошол кыска өмүрдүн ичинде ушундай бир күндөр бар. Ошол бир канча убакыт, көп убакыттын соопторун алып алышка. Кайсы пайгамбардын, Аллахумма салли ва саллим ва барик алейх. Нух алейхиссаламга бир кемпир келип туруп, "Эй Нух, сенин Кудайың адилеттүүбү? Адилеттүү болсо менин балам жапжаш кетти. 10 күнүнөн бири ачыла элек жатып бул дүйнөдөн кетип калды.
канча бир 300 жыл жашап эле кетип калды бир болжолунда. Мына ушунда эмнеге мындай дегенде, эне ушунда акыр кыяматта бир Мухаммад деген пайгамбар келет. Мына ошонун үммөтүнүн жашоосу бир орто эсеп менен 70-80 эле жыл болуп калат деп, ошондо сен Аллах Кудай Таалаң адилеттүү экен деп болду, ыраазы болуп туруп кеткен да. Бизге өмүрдө аз бергени менен ушундай күндөрдү берген, ошолорду менен биз ошол бизден мурунку өтүп кеткен үммөттөрдүн соопторуна жетишет экенбиз, керек болсо алардан да ашат экенбиз. Ушунда Кадыр түн мисалы үчүн 83 жылдан ашык эсептегенде, мындай ушул күнү көптөгөн сооптор кайсындай бир жакшылык иш кылба, ошолдун 1000 жылдан ашык ошол иш кылганга тете болуп кетет. Бирок мунун тескери жагы бар. Эгерде ошол күнү күнөө кылга турган болсо, тескери ошончолук күнөөсү да чоң болот да. Ошол себептен күнөөлөрдөн Аллах Таалам өзү сактасын. Азыркы учурда көпчүлүк адамдар эле жогоруда айтылгандай Аллахтын ыраазычылыгы үчүн эмес, диета кармоо үчүн же башка фигура үчүн орозо кармап калды. Мына ушул адамдардын орозосу кабыл болобу? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаға чексіз хамды саналар болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға дұрыс салаваттар, саламдар болсын. Мына шул отырған қыздарымызға Аллахтың жақшылығы, берекесі, амандығы болсын, илимиңерді зияда қылсын. Дайым шундай бір жақсы күнде жүрсе Алла насип еткен болсын. Елімізде, жұртымызда, мемлекетімізде жақсылық болсын. Мына жақсы сөздерді айтып атасыздар, жақсы бір ой пікірлерді айтып атасыздар. Рамазан айы, ороза айы бұл айлардың төресі. Күндердің ұлығы бұл жұма, айлардың ұлығы бұл Рамазан дейді. Демек, Рамазанда бұл Құран назыл болған ай, Құран түсірілген ай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл түндерді, мына ұстаз айтқанда етке апта тұрып, дайым Құранды қатмы қылып, шындай бір чоң ибадаттарды қылат елі. Бұттары шешіп кеткенше намаз оқиды елі, бұрадарлар. Мұны Айшене өз, я Расулалла, сенің ұшыл екі дүйінің ават болған болса, сені адүйін өз бүненің Алла өзі ұшында берген болса, мұншалық ибадат қыласыз дегенде, мен Алланың бергеніне шүгіршілік қылбайым бі, мен ұшығы шүгір қылып ұшыл ибадатты қылам деген. Демек, біздің диніміз, біздің ұшы исламымыз, ұшындай бір жақсы дин, ұшындай бір ашық дин, бұл дүйінеге жайылған дин, Құда қаласа, бұл тыныштықтың, амандықтың, саламатшылықтың дені. Ошондайлы мына ошол айтып өткөндөй, мұны Рамазан айын ушундай күтүп алайлы, ушундай кармайлы, ошонун адеби менен, тартиби менен, баардык эрежелери менен кармайлы, ошондо кабыл болот. Анан эл көрсүн үчүн болсо, башка болсо, анда кабыл болбойт анайндар. Ошондуктан чын дилден анын соогун Аллах өзүн берем деп атпайбы? Демек, өзүнөн үмүт кылып, чын дилден кармашыбыз керек. Кайсыл учурда ошол кармалган орозолор бузулат? Негизи эле орозонун кармоо эрежеси боюнча сөз кылсак, жаштар сүйлөсүн. Ассаламу алейкум. Бул орозо качан бузулат деген суроо бердиңиз. Бул орозону биз негизинен биринчи кармашыбыздан баштасак, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эрте менен сарылыкка тургулар, себеби анын берекеси чоң деп айткан бизге. Биздин эрте менен туруп сарылык кылышыбызда өзгөчө бул касиети, пайдалары бар. Ошон үчүн биз эрте менен жөн эле ниет кылбастан эрте менен туруп нерселер, жей турган нерселерди жеп, Аллахтан сурап, дуа кылып, оозубузду жабышыбыз керек. Андан кийин биз орозо кармаганда биринчи жейле турган нерселерден тыйлабыз. Мисалы, орозобуз биз суу ичип коюшубуздан, мисалы, бир нокоттой нерсени жеп койсок, ошондой нерселерден негизи бузулат. Анан гыйбат деген нерселерибиз бар, ушак деген нерселерибиз бар. Ошолордон да аябай сактанышыбыз керек. Себеби булар да ооздун ачылышына шектүү болуп калат. Ошон үчүн азыркы жаштар орозодон эч кыйналбаңыздар. Бул орозо эч эмнендей шылтоо таппаңыздар. Себеби мен кийинки жыл кармайм, менин жашым бар, мен эми 18ге толдум, 16 жашка толдум, мындай дегенде сөз болбосун. Себеби бизде мектепке окуп жүргөн учурубузда жолук эчтекени билбейт болчук. Бизде
дүйнөнүн артынан куюп жүрүп болчук. Апа мынаны алып бериңизчи, мынаны алып бериңизчи, бирдеке кылып бериңизчи дей берет болчук. Анан бир күнү атам отуруп, сен ошол динди карма, исламдын 5 негизги нерсесин карма, дүйнө сенин артыңдан чуркайт десе, кантип эле ошентип болсун дейт болчумун. Мен медресеге атам алып келген, ушул жерди келгенимден баштап жолук салынгам, орозону ушул жерден баштагам. Биз устаздарыбызга аябай чоң рахмат айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Чында мен ошол нерсени сездим. Себеби мен бул жерге келгенимде бир аз өзүм мындай ыраазы болбой келген болчумун. Бирок азыр мен аябай суктанам. Керек болсо дүйнө жакта окуп жаткан классташтарым мага аябай суктанат. Себеби бул жакта биз орозону диндин, исламдын 5 негизин үйрөнүштүк менен экинчи канатыбыз болгон дүйнө жакта аябай катуу устаздарыбыз үйрөтүп кетет. Компьютер деген нерсе бар, тил деген, лингвистика, бардык нерсени биз чогуу кармайбыз. Ошон үчүн эч кимиңиздер орозону кийинки жыл кармай, мен жашмын, мен өзүм жоготуп коем, андай нерседен эч качан коркпоңуздар. Себеби эртең кийинки жыл эмес, эртең барбызбы, жокпузбу, буну Аллах билет. Рамазан айынан башка дагы орозонун түрлөрү барбы? Негизи эле Рамазан айынан дагы башка учурларда орозо кармаса болобу? Мына ушул суроонун үстүндө дагы талкуу кылсак. Уалейкум ассалам. Биз негизинен орозонун түрлөрү боюнча айта кетсек, орозо негизинен 3 түргө бөлүнөт. Фарз, важип жана нафил орозо болуп, фарз орозосу 2ге бөлүнүп, ал убактысы белгиленген жана убактысы анык эмес орозо болуп саналат. Убактысы белгиленген Рамазан айында келүүчү орозо бул 12 айда бир келүүчү Рамазан орозосу. Аны убактысы белгиленген болгондугунан аны кармоо фарз болуп эсептелинет. Ал эми убактысы анык эмес орозо бул каз жана кафарат орозолору болуп эсептелинет. Буларды өзгө бир ыңгайлуу күндө кармап берүүсү фарз болуп эсептелинет. Ал эми важип орозолор булар назыр орозосу болот. Мисалы, мен Аллах ыраазычылыгы үчүн кайсы бир айдын баланча күнүнөн түкүнчө күнүнө чейин тутуп берүүмдү милдеттүүмүн. Өзүмө убада берген болсом, ошону кайсы бир айдын бир убактында тутуп берүүм важип болуп эсептелинет. Жана нафил орозону да ушул убада менен важипке айлантыруу мүмкүн болуп. Мисалы, нафил орозону кармагандан кийин аны кээ бирки себептерден улам ачып салган болсом, аны карзын кармап берүү дагы мага важип болуп эсептелинет. Жана нафил орозолор булар негизинен кармоо важип, нафил орозолор мустахаб жана мандуб болуп бөлүнүшөт. Булар мисалы ар бир жуманын дүйшөмбү жана бейшемби күндөрүндө жана ар айдын 13-чү, 14-чү, 15-чи күндөрүндө кармап берүү нафил орозолор болуп эсептелинет. Ушул күндөрдө эгер кармайм десеңиздер, мунун сообу өтө улук болуп эсептелинет. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала мындай сөз менен айткан: кимде-ким бир жакшы иш кылса, ага мунун сообу 10 эсесиндей бар. Ан'ам 6-сүрө 160-аят. Чоң рахмат. Анда жыйынтыктоочу ой пикирлерге кезек берели. Орозо тутуу бул ар бир адамга парз болгондуктан биз аны кармашыбыз керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мындай деген: Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Бакара сүрөсүнүн 183-аяты. Эй иман келтиргендер, силерден мурдагыларга орозо парз кылынганы сыяктуу эле силерге да орозо парз, силердин такыбалыгыңар ашыш үчүн силерге дагы орозо парз кылынды деп айтылат. Бизге парз болгондон кийин биз аны сөзсүз аткарышыбыз керек. Орозонун биздин физикалык жана руханий жактан бизге бардык жактан пайдалуу. Орозодогу сезимдер болсом деги эле биз медреседе орозо аябай сонун өтөт. Ошондой эле орозо айын кандайдыр бир адамдарга кармабай койсо дагы уруксат берилген дейт. Ошол кандай адамдарга уруксат берилген? Кандай жагдайдагы? Эгерде ал адам ооруй турган болсо, бир оору менен ооруй турган болсо, ал оорусу ушундай орозо тутканга мүмкүнчүлүк бербей турган болсо, андай адамдарга уруксат берилет. Ал эми акылынан айрылган адам боло турган болсо, орозо тутууга такыр мүмкүнчүлүгү болбогон адамдарга орозо тутпай коюуга уруксат берилет. Алла ыраазы болсун. Ассаламу алейкум.
Валейкум ассалам. Рамазан айында кээ бир адамдарга орозо кармабауга шариат уруксат берет. Алар эмизүүлүү аялдар болсо, кош бойлуу аялдарга боюндагы баласына зыян келип калбасы үчүн, анын ден соолугу чың болуп төрөлүшү үчүн дагы шариат уруксат берет. Жана андай адамдар дагы Рамазан айында көптөгөн сабаптарды топтогонду каалайтыны анык. Алар ошол орозо кармабаган адамдардын оозун ачтырып дагы орозо кармаган адамдын соолугуна ээ болсо болот. Чоң рахмат. Мен бир окуяны айтып берейин дедим эле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга байланыштуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Меккеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан уруксат алып бир табып келет. Эй Аллахтын элчиси, мен ушул жерден пайда табайын дедим эле, анан сенин сахабаларыңды, ушулардын бардыгында мусулмандарга жардам тийгизейин дедим. Алар оорубасын дейм десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага уруксат берет. Анан келип көпкө чейин ошол жерде турат. Ал бирок эч ким ага оорудум деп кайрылган эмес да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир жанагы табыпка бир дагы адам мен бу жерим ооруду же тиги жерим ооруду деп кайрылган эмес. Анан жанагы табып 1 жыл, 2 жыл күтөт, 3 жыл күтөт, бирок уже пайда таппай калат да. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келет дагы, мен бул жерден эч ким келбеди, эч ким мага бир дагы адам кайрылган жок. Мунун себеби кандай деп сураганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ислам дининден чыныгы жашаган адам, ал мындай оорубайт. Ал менин сүннөтүмдү эле кармансын, ал эч качан оорубайт дейт да. Ошондой эле анан ошентип жүрүп ал табып кеткен да ал жерден. Ошондой эле биз ороза кармап, намаз окуп, Аллах менен мамилени жакшы кылып туруп, жакшы кылып алдыга аракет кыла турган болсок, биз эч качан оорубайбыз дагы, дайым алдыда жүрөбүз да. Орозонун пайдалары өтө көп экенин байкадык. Анан бардыгы ниетке жараша да. Биринчи иретте ниетти түз кылышыбыз керек. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деш керек. Качан адам Аллахтын ыраазычылыгы эмес, өзүм диетам үчүн же башка нерсе үчүн же арыкташ үчүн болсун, ал ошол нерсени гана берип, Аллах Таала берет дагы ошол нерсени гана алып калат да. Мисалы, бир кыз дейли же жигит өзүнүн келбети үчүн орозо кармай турган болсо, Аллах Тааланын ниетиге карап турат. Мындай оюнда кандай деп көңүл буруп турат да. Ал арыкташ үчүн болду, значит ага ошол нерсени берет, бирок өзүнүн ыраазылыгын ал нерсени бербей коет да. Эгерде бир пендеси Аллах Тааланын эле ыраазылыгы болсо болсун, Аллах Тааланын эле ыраазылыгы үчүн дей турган болсо, Аллах Таала ага ошол нерсени берет. Ошол нерсе менен бирге бардык эле дүйнөдөгү бардык жакшы нерселер берип коет да. Алла разы болсун. Assalamu alaikum. Валейкум ассалам. Орозонун эң эле бир өзгөчөлүгү, Аллах Таала менен түзмө-түз сүйлөшкөн Муса алейхиссалам жөнүндө бир хикая айтылат экен, биздин китептерибизде. Ал жерде мындай айтылат экен, Муса алейхиссалам Аллах Таала менен түзмө-түз сүйлөшкөн пайгамбар Аллах Таалага суроо берет экен: "Я Раббым, сен бул дүйнөдө менден дагы улуураак, менден дагы даражасы бийик бир нерсени жараттыңбы?" деп сураганда, Аллах Таала Муса алейхиссаламга жооп берет: "Эй Муса, кыяматка жакын Мухаммед алейхиссаламдын үммөтү келет. Алар ооздору агарып, өңү бозоруп, орозо кармашат. Ошол алар ооз ачар убагына келгенде, күн батканда ооз ачар убагына келгенде, сен менен мен сүйлөшкөндө ортобузда 70 000 перде бар дейт экен да, 70 000 парда бар деп айтат. Мен ошол Мухаммед алейхиссаламдын үммөтүн Рамазан айы менен сыйладым, Рамазан айы менен коноктодум" деп жооп берет. Ошол убакта Мухаммед алейхиссаламдын күн батканда ооз ачат, ооз ачканда кылган дуасын, дуа кылып жатканда, ооз ачардан алдын кылынган дуа кылып жатканда, мен ошол 70 000 парданы алып салам деген да. Ушундай биз Мухаммед алейхиссалам үммөтүнө ушундай бир сонун бир фазилеттер берген экен. Биз ошол фазилетти колдон чыгарбастан, ооз ачар убагына келгенде дуаларыбыздын баарын айтып дуа кылсак, иншалла биздин дуабыз кабыл болот. Болгондо да 70 000 перде ачылып дуа кылганда биз кантип дуа кылып койбойбуз? Биз баары арыз тилектерибиздин баарын иншалла дуа кылып Аллахтан суранып кетебиз. Баарыбыздын тутуп жаткан орозобуз кабыл болсун. Алла разы болсун, орозоңуз кабыл болсун. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Бүгүн орозо айыңыздар менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Жана кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Негизиден эле орозону бир ай гана, ошол 12 айда бир ай гана орозо болгондуктан, биз ошол бир айда жакшылап өзүбүзгө план түзүп алышыбыз керек. Мисалы, жаман нерселерди жасабайм, жана жаман сөздөрдү айтпайм деп, ошол бир айда биз адам баласы өзүбүздү жакшы жакка оңдоп, жана өзүбүздү жакшы адам кылууга аракет кылып, мындай жакшы адам болууга аракеттенебиз.
Алла разы болсун, орозоңуз кабыл болсун. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Рамазан айыңыздарда орозоңуздар кабыл болсун. Бул Рамазан айында көптөгөн ибадаттарды кылып, Аллахтан дуаларды сурап, жана күнөөлөрүбүздүн кечүүсүнө тобо кылып алышыбыз керек. Биз келеси жылы Рамазан айына жетебизби, жетпейбизби? Аллах билет. Ошон үчүн ушул Рамазан айында зерикпестен сооп иштерди жасап тартынбайлы. Алла разы болсун, орозоңуз кабыл болсун. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Негизи орозого даярданганда бир ай алдын же 15 күн алдын жакшы ниет менен даярданыш керек. Ал эми көңүлүбүздү чөктүрүп даярдансак, орозодо да ошондой кыйналып өтүшү мүмкүн. Ошондуктан орозого даярданганда орозону сагынып, күтүп даярданып, орозону жакшы тутушубуз керек. Орозо 12 айда бир келгенде эле, кийинки жылы ким бар, ким жок Кудай билет. Ошондуктан бул жылы акыркы орозо тутатам деп ошондой ойдо орозо тутушубуз керек. Барыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Алла разы болсун, сиздин да орозоңуз кабыл болсун. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жоктон бизди жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана анын элчиси биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга салам сааттар болсун. Бүткүл мамма мусулман бир туугандар ушул орозо айында көп соопторду топтолашына тилектешмин. Аллах Таалам бүткүл мамма мусулман бир тууганыбызга эки дүйнө бактылуу күн насип кылсын. Аллах Таалам бизге чоң бакыттарды жана Кыргызстаныбызга чоң ийгиликтерди алып келишке насип кылсын. Алла разы болсун, орозоңуз кабыл болсун. Жыйынтоочу сөздү улууларга берели. Рахмат айнанайындар. Мына бүгүн ошо биринчиден мынау Марва телеканалына бир чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул телеканал мына ушул динибизди жайылтууда, имандуулукту жайылтууда, элибизге, журтубузга ушундай бир чоң салымдарды кошуп келатат. Алла Таалам ошол жолдо талыкпай иштешти, эмгектеништи Алла насип этсин. Ошондой эле мына баардыгыңыздардын туткан орозоңорду кабыл кылсын. Ушул айда көп ушундай ажыр соопторду топтоп, соопко бай болуп, ушундай бир көп улуу соопторду алып калышты ар бирибизге насип этсин. Элибизге, журтубузга Алланын тынчтыгы, берекеси, жакшылыгы болсун. Ушул айдын бардык касиеттеринен, соопторунан, ажырларынан алып калышты ар бирибизге насип этсин. Мамлекетибизде тынчтык, амандык болсун. Элибизде, журтубузда жакшылык болсун. Дайым ушул иште сиздер дагы талыкпай иштеп жүрө берсин. Алла силерге насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Эл жериме тынчтык тилейм бул айда, эл чөкпөсүн кайгы сана убайга. Аман жетип бул орозого дагы бир жыл жакындадык Кудайга. 30 күндүк орозо ой тазартар жолошо. Дейт урматтуу мусулмандар. Кудай Таала мусулмандардын орозосун кабыл кылсын. Ушул орозого жетишкен Кудайга шүгүрлөр болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ушул ай кечиримдүүлүктүн айы. Пайгамбарыбыздын учурунда бир сахаба бейиштик адамды көргүңөр келеби деп пайгамбар сурады сахабалардан. Көргүбүз келет я Расулалла дегенде, мына азыр карап туруладыгына бир адам 3 жолу 3 күн катары менен кирип келген. Мына ошонун аркасынан Умар радиаллаху анху аркасынан изилдеп таппай акыры сурап, сиз эмне кыласыз? Эч деле ишиңиз жок экен. Мен сизди билбедим. Пайгамбар сизди дайыма бейиштин адамын көргүңөр келеби деп туруп, сизди көргөзчү эмне иш кыласыз дегенде, мен дайыма жатарда бардыгын кечирип жатам дечи. Мына ошол себептен ушул кечиримдүүлүктүн айы. Ар бирибиз башкалардын бардыгын кечирип, бири-бирибиз менен урушуп жүргөн болсок, ар кандай бири-бирибизди кечире турган болсок, Аллах Таалам убада кылган соопторуна жетебиз Кудайым буйрса. Аллах Таалам бардыгыбызды бири-бирибиз менен кечирип, бири-бирибиз менен ынтымактуу жашашты Аллах Таалам насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Орозо айы жоомарттыктын, тынчтыктын, берекенин жана кечиримдин айы. Орозолуу адамдын эки кубанычы болот деген экен. Бири ооз ачкан маалда болсо, ал эми экинчиси Аллага жолукканда. Баарыбызга Аллах Таалам ошол күндө насип этсин. Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси болсун.
Жаштар сүйлөсүн телеберүүсүн Марва ТВ телеканалынан жекшемби күнү саат 20:00, ал эми кайталоосун дүйшөмбү күнү саат 12:00 көрсөңүздөр болот. Ошондой эле YouTube каналынан Жаштар сүйлөсүн деп издеңиздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.